Акылдуу, коопсуз шаарларды куруу менен катар борбор шаарлардын тургундарына ыңгайлуу шарттарды түзүү учурдун талабы. Мунун негизинде бүгүн калаага Кыргызстандын 33 шаарынын мэрлери Улуттук Урбан форуму 2024 аталышындагы форумга чогулушту. Жыйынга тажрыйба алмашуу үчүн Түркия, Казакстан, Орусия, Монголия сыяктуу бир катар өлкөлөрдүн шаар мэрлери, эксперттери чакырылган. Турциядагы шаарларда өтө өнүккөн, мисалы ошол транспорт тыгындарды кантип чечишкен булар, же болбосо социалдык маселелер боюнча буларды өтө мындай өнүккөн, кар-картаңдарга же болбосо жакыр үй-бүлөлөргө ошол социалдык жардамдар кантип көрсөтүлөт, же болбосо шаардын тегерегиндеги мындай конуштарга кантип булар аларды урбанизация деп мындай эме өнүктүрүштү. Ошол боюнча Монголиядан келген адистер аларда ошол биздикиндей эле баягы шаардын ичинде абаны булганыш боюнча кантип күрөшүп атат алар. Ошол боюнча тажрыйбаларын бөлүшөт. Тажрыйба алмашуу менен катар ой бөлүшүүгө түзүлгөн аянтча 3 күнгө созулат. Анда шаарлардын башкы планын түзүү, аны 3D форматында өнүктүрүү, борбордогу транспорттордун катышуусундагы жол тыгындарды азайтуу, жашылдандыруу, көрктөндүрүү, экология, климатты жакшыртууга багытталган бир катар маселелер каралган. Таза суу негизги маселе экенин айткан Кызылкыя шаарынын мэри Асылбек Маткалыков учурда шаардын жарым бөлүгүнүн таза суу маселеси чечилип, Исфайрам каналынан келген суу маселеси гана калганын айтып, буларга токтолду. Эң негизги көйгөйлөрдүн маселеси бул. Өзүңүздөр билесиздер, Союз таркагандан бери коомдук транспорт жок болду. Азыркы күндө мынакей шаарда 10 коомдук транспорт каттап, өкмөт тарабынан дагы ушу 24-жылга дагы бир 10 автобус алып келет. Ошондой эле шаардын айланасындагы бул көп кабаттуу үйлөрдүн айланасы, ошондой эле жолдун бойлорунда калып кеткен, каралбай калган жерлерди азыркы күндө иретке келтирип, түнкү жарыктарды коюп, ошол жерге жашылдандырып, аллеялар курулуп, азыркы күндө шаардын жашоосуна мындай ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Акыркы 2 жылда Нарын шаарында өзгөрүүлөр байкалган. Облус тоолуу аймакта жайгашып, суук жана кыш мезгили 6-7 айга созулгандыктан көмүрдү азыраак пайдаланып, жылытууну энергетика аркылуу колдонууга өтө башташкан. Ошол эле учурда шаардын жол тармагына да көңүл бурулуп, жолдор кеңейүүдө. Биз ошол Нарын облусу өзү Кытайдагы Сууар автономиялык республикасы менен кызматташтыгынын алкагында ошол жаңы реновация менен электромобиль жанагы мотолорду куруп чогултуу завод фабрикасы куруунун астында. Андан тышкары ипотекалык үйлөр мамлекет тарабынан жана ошондой эле Кытай инвесторлор тарабынан Нарын Сити 11 кабат, Нарын шаарында эч убакта мындай көп кабаттуулар салынган эмес. Мына быйылкы жылы ошолордун капсуласы башталат. Форумга Казакстандын муниципалитеттер союзунун жетекчиси Эркинбек Ракимбаев чакырылган. Ал жыйындын 2 күнүндө өлкөсүндөгү жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы кандай форматта иш алып барары туурасында доклад жасайм дейт. Бизде Казакстанда МСУ кичине аздан келетат. Кыргызстанга караганда Кыргызстан алдыга кетти. Биздин президент Касым-Жомарт Кемелович Токаев послание элге жасаганда айткан: Казакстанда жергиликтүү өз алдынча башкаруу система жок. Ал мамлекеттик органдарга баш ийет и местный сообществога дейт. Бизге проблема ошо МСУну өндүрүш керек деп. Борбордо элдин саны өсүп, бийик имараттар, үйлөр курулганы менен мектеп бала-бакчалардын жетишсиздиги, жол тыгыны сыяктуу көйгөйлөр негизги маселе. Мындан улам Улуттук Урбан форум аркылуу тажрыйба алмашуу натыйжалуу жыйынтык берет. Урбан форум деп өткөзүлүп атканы ушул баш калаабыздан баштап чоң шаарларыбыз, кичи шаарларыбыз кандай өнүгөбүз, кантип өсөбүз. Акыркы мына 1 жылдын ичинде көрдүңөр кандай деген мына биздин Бишкегибиз өзгөргөнү. Буну айтып коюшубуз керек. Бул жеке мамлекет башчы урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун көзөмөлүндө. Күнүгө ушуну бардыгын карап турат. Анткени мына 1,5 миң автобус алып бергени. Ошол эле учурда кала бийлиги 2025-жылы Бишкек шаарынын башкы планынын убактысы бүткөндүктөн, шаар бийлиги каланын активдүү жаштарынан сунуш пикирин угууга ачык экенин билдирет. Акылай Маратова, Мурадил Муратбеков, Нью ТВ.